Бүтүндөй дүйнөдөгү далилдердин бардыгы топтолуп келгенде пайгамбарыбыз алейхиссаламдын пайгамбар экендигинин акыйкаттыгы, ошондой ал кишинин алып келген рисала, ал кишинин пайгамбарчылыгы, алып келген диндин туура жана түз экендиги, мына ошондой эле пайгамбарыбыз алып келген дин бардык диндерде чүрүш, тагыраак айтканда акыркы чыныгы дин болуп, буга чейинки башка диндердин бардыгы биздин пайгамбарыбыз алып келген ислам дини менен мансух өкүм өчкөн дин болуп кыяматка барганда ошол Мухаммед пайгамбардан кийинки келген адамдардын бардыгы, үммөттөрдүн бардыгы мына ушул дин менен гана суралары анык, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан Мухаммед пайгамбарыбыздын көптөгөн укуктары бар. Ошол укуктары жөнүндө бүгүн бир аз кеп козгогубуз келип турат. Биринчиси махаббату Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Бул пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон сүйүү, пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон махаббат. Чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон махаббат деген эмне десе, бул адамдын жүрөгүнүн Мухаммед пайгамбарыбызга тартылуусу жана дүйнөдөгү бардык махлукаттардан, бардык жаныбарлардан, бардык адамзаттан пайгамбарыбызды, урматтуу бир туугандарым, эң жогорку көрүүсү. Керек болсо өзүнөн дагы, мал мүлкүнөн дагы, балдарынан дагы, ата-энесинен дагы пайгамбарды жакшыраак көрүү, мына ошол пайгамбарды сүйүү дегендин, урматтуу бир тууганым, белгиси болуп эсептелет. Чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссаламды сүйүү, урматтуу бир тууганым, бул жөн гана жакшы көрүлгөн иш эмес, балки мына ушул, урматтуу бир туугандар, бул важип, милдеттүү, парыз болуп эсептелет. Ыймандын негиздеринин биринин катарына кошулат дагы, ушул пайгамбарды кимде-ким жакшы көрбөсө, пайгамбарды кимде-ким сүйбөсө, анда ал адамдын ыйманы толук эмес болуп, урматтуу бир туугандарым, эсептелет. Пайгамбарыбызды сүйүүнүн милдеттүүлүгүнө, урматтуу бир туугандарым, Кур'ани Карим жана пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн осуяттары кадимкидей далалат кылат. Мисалы үчүн Кур'ани Каримди, урматтуу бир туугандарым, биз айта турган болсок, Тауба сүрөсүнүн 24-чү бөлүгүндө айтат: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله деп ыйманы алсыз адамдарга силердин мал мүлкүңөр, тууган уруңар, дүнүйөңөр Аллах Таалага караганда жана пайгамбарга караганда силерге сүйүктүүрөөк болот деп айтат. Демек ошонун кетириси туура маани. Эгерде чыныгы мусулман адам кандай болот десе, Аллах Таала баарыбызды жараткан, жоктон бар кылган. Жана пайгамбарыбыз бардыгыбыздын туура жолго түшүүбүзгө себеп болгон, акыйкат жолду көрсөтүп берген. Канткенде ата-энени урматтоо керек, канткенде балдарды урматтоо керек, канткенде биз бактылуу болобуз деген жолду көрсөтүп, биздин көрөнгөбүз акыйкаттыкты кыттай койгон пайгамбарыбызды жакшы көрүү экендигин мына ушул жерде баяндап берет. Андан сырткары Азирет имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ван нас ажмаин." Мени бардык адамдардан, ата-энесинен, перзенттеринен жана бүтүндөй адамдардан жакшы көрмөйүнчө силердин бириңердин ыйманыңар толук болбойт дейт. Демек, урматтуу бир тууганым, пайгамбарды жакшы көрүү бул ыйманыбыздын толук болуусунун милдеттеринин бири. Ушул жерден кээ бир адамдар айтат, айрыкча мындай бир динден алыс болгон, теңирчи же болбосо динди туура эмес түшүнгөн, интеллигент сөрөлөр айтышы мүмкүн. Эмне үчүн мен ата-энеми пайгамбарды жакшы көрүшүм керек? Мен жакшы көрүшүм керек. Эмне үчүн мен пайгамбарды балдарыма жана ата-энемен ыйык көрүп жакшы көрүшүм керек деп суроо беришти. Жок, чындыгында урматтуу бир тууганым, ошол балдарды бардыгынан жакшы көрөм деп отуруп, пайгамбарыбыздан дагы жакшыраак көрүп отуруп, балдарыбыз барып наркоман болуп, балдарыбыз бузулуп кетип аткандыгы жашыруун эмес. Анткени эгерде балдарыңыздан пайгамбарды жакшы көрсөңүз, ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан тартип менен тарбиялай турган болсоңуз, балаңызга болгон махаббатыңыздан пайгамбардын махаббаты жогорураак боло турган болсо, ошондо сиздин балдарыңызга, перзенттериңизге татыктуу тарбия берилип, бул мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн татыктуу уул кыз болуп берет дегенди айткым келет. Ошондой эле кээ бир адамдар айтат: "Эмне үчүн мен Мухаммед пайгамбарды атаман дагы, апаман дагы жакшы көрүшүм керек" деп. Урматтуу бир тууганым, эгерде сен атаңан да апаңан да жакшы көргөн учурда, атаң менен апаңа Кудай Таалам каалагандай, пайгамбарым каалагандай таризде адеп, урмат, сый көрсөтүп, ата-энең ата-энелик доорун, дөөлөтүн кадимде өткөрүшөт. А бирок кээ бир адамдар ата-энесин жакшы көрөм деп отуруп, ошолорго туура эмес мамиле кылып, акырында
балдарлар үйүнө жетип калгандыгы таппакы жашыруун эмес. Урматтуу бир тууганым, чындыгында биз кээде карап отурсак, биздин ата-энебиз болгондон дагы бизге көбүрөөк жакшылык кылган кээ бир адамдарга урмат сыйыбыз чындыгында көбүрөөк. Анткени ошолор биздин мындай бир бай болуп калышыбызга, же бир жашоодо ийгиликтүү болуп калышыбызга себеп болгон адамдар. Ал эми түбөлүк бакытсыздыктан куткарып, түбөлүк бактылуулукка жетелеген пайгамбарыбызды бардыгынан жакшы көрүү, бул биз үчүн дагы, ата-энебиз үчүн дагы, биздин балдарыбыз үчүн дагы чындыгында эң туура жол экендигин айтып мындай бир коюшубуз керек.